Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат бергиле, алардын шыйрагын сындырабыз. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облусуна болгон иш сапарында жергиликтүү эл менен жолугуп, алардын алдына чыгып сөз сүйлөдү. Анда башкы чекисти уюшкан кылмыштуу топтор мамлекетте тор болуп чырмалышып, бардык мамлекеттик органдарды, бизнесмендерди, жөнөкөй адамдардын бардыгын байлап алганын билдирди. Ушул чырмалган, эч ким даа пара албаган торду биз талкалап бузуп бүттүк. Мындан ары бир уюшкан кылмыштуу топ мен көк жаңгакты караймын же Жалал Абадты караймын же жөнөкөй адамдардын, бизнесмендерди коркутуп акча топтогондордун шыйрагын сындырабыз деди. Мындан ары кылмыштуулук, борлор болбойт. Эгерде коркутуу, үркүтүүлөр болсо бизге маалымат бергиле. Каралардын шыйрагын сындырабыз деп билдирди атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Садыр Жапаров Абу-Даби өнүктүрүү фондунун башкы директору менен жолугушту. Садыр Жапаров кечээ Дубай шаарында Бириккен Араб Эмирлигине болгон иш сапарынын алкагында Абу-Даби өнүктүрүү фондунун башкы директору Мохаммед Саиф Аль-Сувейди менен жолугушту. Сүйлөшүүлөр башталардын алдында мамлекет башчысынын катышуусунда Абу-Даби Кыргыз Инвестмент Кыргыз Эмират биргелешкен холдингдин компаниясынын уставдык жана уюштуруу документтерине кол коюу аземи болуп өттү. Баарлашуунун жүрүшүндө потенциалдуу экономикалык кызматташтык жана стратегиялык инвестициялык мүмкүнчүлүктөр боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчы баса белгилегендей, Бириккен Араб Эмираттары Кыргызстан үчүн бир тууган жакын өлкө. Ал эми элдерибизди тарыхый жана руханий достук байланыштар бириктирип турат. Садыр Жапаров Кыргызстан Бириккен Араб Эмирлиги менен достук мамилелерди өнүктүрүүгө чоң маани берерин жана бардык тармактарда, атап айтканда соода экономикалык жана инвестициялык тармактарда өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө аракет кыла турганын белгилеп өттү. Ал Кыргызстан менен Абу-Даби өнүктүрүү фондунун ортосундагы кызматташуунун жемиштүү тарыхын канааттануу менен белгиледи. Президент Садыр Жапаров Абу-Даби Кыргыз Инвестмент Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын ортосундагы инвестициялык кызматташтыгынын жакшы бир үлгүсү болуп калат деген ишенимин айтты. Өз кезегинде Абу-Даби өнүктүрүү фондунун башкы директору Мохаммед Саиф Аль-Сувейди эки өлкөнүн ортосундагы түзүлгөн достук мамилелерди канааттануу менен белгиледи. Ал өлкө жетекчилиги Кыргызстан менен байланышты бекемдөөгө ийгиликтерди биргелешип ишке ашырылып жаткан долбоорлордон бөлөк да түзүлгөн өз ара аракеттенүүнү жогору бааларын баса белгиледи. Сөзүнүн аягында Мохаммед Саиф Аль-Сувейди Кыргызстан менен кеңири спектрдеги кызматташтыкты кеңейтүүгө жана бекемдөөгө даяр экендигин билдирди. Мэрия Октябрь районунда митинг өткөрүүгө болбой турганын эскертти. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы калаанын Октябрь районунун аймагында митинг өткөрүүгө болбой турганын 2 декабрда билдирди. Шаардыктардын жана шаар конокторунун коопсуздугун, коомдук тартипти камсыздоо жана район аймагында массалык башалмандыктардын алдын алуу максатында 2023 жылдын 29 августунан 31 декабрга чейинки аралыкта митинг, чогулуу, пикет жана жүрүштөрдү өткөрүүгө тыюу салынган деп жазылган. Түрдүү нараачылык акцияларын өткөрүүгө башкы прокуратуранын, номер 1 тергөө абагынын, Октябрь райондук акимчилигинин, Октябрь райондук сотунун, прокуратурасынын, милиция башкармалыгынын, билим берүү жана саламаттык сактоо мекемелеринин алдында, парктарда, скверлерде, базарларда жана соода комплекстеринде өткөрүүгө тыюу салынары кошумчаланган. Мэриянын басма сөз кызматы шаар бийлигине 3 декабрда мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы авто жүрүш өткөрүү тууралуу маалымдама келип түшпөгөнүн билдирди. Бул жүрүштү уюштуруу демилге
белгесин көтөргөн активист Автандил Жоробеков 2 декабрда Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө суракка чакырылганын Facebook баракчасына жазды. Жоробеков менен байланышууга мүмкүн болбой жатат. Милиция бул тууралуу маалымат бере элек. Акыркы жумада Бишкек, Ош, Каракол, Талаш шаарларындагы базарларда соода кылгандар ККМ системасын киргизүүгө каршы митингге чыгышкан. Алар өкмөттүн жаңы салык саясатына каршы экенин билдирип, патент системасын калтыруу талабын коюшууда. Базарлардагы митингтерден кийин милиция өкмөткө талабын айткан айрым сатуучуларды кармаганы маалым болду. Кээ бир сатуучулар улуттук коопсуздук кызматына сурак берип чыгышты. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим, мен Элхан апасы сиздерден кайрымдуулук кылып жардам сурап жатканым себеби 4 этаптуу операциясы өттү. Мындан аркы дагы 4 этаптуу операциясына жардам сурайм. Азыр Элханчиктин акыбалы орто, дем алышы кыйын, мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда картада Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот. Министр мугалимдердин окутуу ыкмасын жакшыртуу үчүн инновациялык борбор түзүлөт. Кыргызстанда мугалимдерге жардам берип, билим берүү сапатын жакшыртуу боюнча инновациялык технологиялык борбор түзүп жатабыз. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Догдуркүл Кендирбаева парламентте билдирген. Министрдин айтымында, өлкөдө мугалимдер окутуу ыкмасы боюнча башкалардан артта калууда. Орусиянын билим берүү министрлиги менен 2 рет кезиктик. Алар менен бирге алдыда билим берүү жаатында чоң жарманка өткөрүү пландалып жатат. Иш-чаранын алкагында россиялык артисттер келип балабакча, мектептерди өнүктүрүү боюнча тажрыйбалары менен бөлүшмөкчү деген министр. Ал өлкөдө электрондук мектеп ачылаарын айтып, бала ден соолугуна байланыштуу мектепке бара албаса же алыста жүрсө электрондук мектепти пайдалана аларын кошумчалады. Нурланбек Шакиев жасалып жаткан жолдордун сапатына көңүл бурууга чакырды. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Ош облусунун Карагулжа районундагы иш сапарынын алкагында Мырзаке Карагулжа Алай Кууна жолунун абалы менен таанышкан. Эл аралык маанидеги жолдун жалпы узундугу 138 чакырымды түзөт. Быйыл 8,2 чакырымын оңдоп түзөө үчүн 57 миллион сом каралган. Бирок жасалып жаткан иштердин сапаты талапка жооп бербестигине күбө болгон төрага тиешелүү жетекчилерди көзөмөлгө алууга чакырды. Жол жасалган менен четиндеги тосмолор, арыктар жана өзгөчө кырдаалдарга байланышкан курулмалар толук бүткөрүлгөн эмес. Айрыкта жолдун тардыгы жүргүнчүлөр үчүн өтө кооптуу. Ал тургай кыш өтүп жаз келер менен жол кайра оңдоп түзөөгө муктаж болуп калышы толук мүмкүн. Андыктан каражатты туура пайдаланып, эл аралык жолду аягына чейин тиешелүү стандарттарга ылайык сапаттуу бүткөрүү шарт деген Нурланбек Шакиев жалпы 138 чакырымдык жолдун тейлөө иштери да начар экенин айтып, толук асфальтталганга чейин транспорт жана коммуникациялар министрлиги каттамдын коопсуздугун камсыздашы керектигин белгиледи. Ошондой эле жергиликтүү тургундар менен баарлашып, өлкөдө жасалып жаткан реформалар тууралуу учкай кеп кылган төрага акыркы 3 жыл аралыгында мамлекеттин казынасы 3 эсе өстү. Натыйжада калк турмушун жакшыртууга багытталган ири долбоорлор ишке ашырылып, социалдык мекемелер, жолдор салынууда. Бирок жасалып жаткан иштердин сапатына өзгөчө көңүл бурулушу керек. Ар бир тыйындын эсеби бар. Аны пайдасыз коротууга болбойт. Жогорку Кеңеш сөзсүз көзөмөлдөйбүз деген ал. Муну менен катар Мырзаке Карагулжа Алай Кууна жолун толугу менен оңдоо маселеси кагаралаарын айткан Жогорку Кеңештин төрагасы. Кыргызда жол оңолмоюн, иш оңолбойт деген акыл кеп бар. Анын сыңарындай мамлекеттин каражатын туура пайдаланып, ушул стратегиялык маанидеги жолдорду тез арада оңдошубуз зарыл деп кошумчалаган ал. Алсак аталган жол толугу менен бүтсө, Эркештан посту аркылуу Кытайдан келген унаалардын каттамы Ылай-Тала айылынан ушул жолго кошулат. Натыйжада Бишкекке барчу жол 40 чакырымга кыскарат. Белгилей кетсек, төраганы депутаттар Сүйүнбек Өмүрзаков, Улам Примов, Эмил Токтошов, Нуржигит Кадырбеков, Азамат Истир Айылов, финанс министринин орун басары Руслан Татиков, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттин агенттигинин директорунун биринчи орун басары Самат Жантилиев, транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Тариел Жаныбеков, президенттин Ош облусундагы ыйгар муктуу өкүлү Элчибек Жантаев баштаган жергиликтүү жетекчилер коштоп жүрүшөт. Кумтөрдө миллиардтарды ашаган бөлтүрүк 800 миң менен кутулду. Депутат Арсланбек Малиев Тоң жана Жети Үз райондорундагы көйгөйлүү маселелерди айтып, социалдык объектилерди курууда Кумтөрдөн кошумча каражат кароо маселесине көңүл бурууга чакырган. Nazar News маалыматтык порталынын билдиргенине караганда, миллиардтарды чайнап жуткан бөлтүрүккө өкмөт тараптан ким көмөк көрсөтүп турган. Бул жерде финанс министри Бакетаевдин жүзү суйкайып көрүнүп турат. Кумтөр Gold компаниянын тышкы менеджери катары Теңиз бөлтүрүк улуу көчмөнү
өнөрдүн Мурасы холдингинен айына $45.000 маян алып турган. Бул каржы министри Алмаз Бакитаев бекиткен айлык. Андан сырткары Комтөрдүн айына дагы $55.000 алып турган, ошентип Бөлтүрк айына $100.000 алган деп Nazar News KG сайты жазган. Шылуундарга шылытпаш үчүн эмне керек? Кайда барса шылуундар менен аферисттер аңдыган катаал заман болду. Nazar News маалыматтык порталынын билдиргенине караганда, депутат Дастан Бекешов жарандар арасында шылуундарга алдангандар учурлар боюнча айтты. Бул багытта Ички иштер министрлигине кайрылып, онлайн юридикалык кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кароо зарылдыгын белгилеген. Таштанды полигонуна 850 көчөт отургузулду. Бишкек санитардык полигон муниципалдык ишканасынын аймагына 850 көчөт отургузулду. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка караганда 2,3 гектар жерде токой тилкеси пайда болот. Бул багыттагы иштер улантылат. Натыйжада көчөттөр санитардык полигондун көпчүлүк бөлүгүндө болот. Ошондой эле тамчылап сугаруу системасын ишке ашырат. Буга чейин Таштанды полигондагы өрттү өчүрүү боюнча масштабтуу иштер жүргүзүлүп, мындан ары аймакты жакшыртуу боюнча иш-чаралар уюштурулат. Ысык көлдө жер титиреди. Ысык көл облусунун аймагында жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунан кабарлашты. Маалыматка ылайык жер титирөө кечээ болжол менен саат 17:03 катталып, күчү 3 балга жеткен. Жер титирөөнүн очогу Кажы сайдан 55 чакырым түштүк-чыгышта, Каракол шаарынан 105 чакырым түштүк-батышта карай жайгашкан деп айтылат маалыматта. Жердин силкинүүсү калыптуу конуштарда сезилген эмес. Кыргызстандын тигүү тармагында 160 миңге чамалуу киши иштейт. Быйылкы жылдын 10 айына карата Кыргызстандагы тигүү тармагында иштеген адамдардын расмий саны 10 миңден ашты. Бул патент системасында иштеген жеңил өнөр жайчылар кошулбаган эсеп экенин экономика жана коммерция министринин орун басары Талант Карасартов биринчи радиого курган маегинде билдирди. Анын айтуусунда көз карандысыз статистика боюнча тигүү тармагында иштеген адамдардын саны 160 миңден ашуун. Бул өлкөнүн эмгекке жарамдуу калкынын 7%-ын түзөт. Жеңил өнөр жайы Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө салым кошкон 5 тармактын бири. Жеңил өнөр жайчылар ассоциациясы билдиргендей, Кыргызстанда тигүү цехтери тармактын 70,6%-ын ээлейт. Расмий маалыматтар боюнча тигүү өнөр жай өндүргөн товар дээрлик 100% экспортко кетет. Кыргызстандагы тигүү тармагынын кирешеси 2022 жылы 9 миллиард 648 миллион сомдон ашты. Бул мурдагы жылга караганда 2 миллиард сомдон ашуун.